Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базары жок каналы. Бүгүн 15 декабрь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Чүй областына караштуу Берлик жол экинчи аты Бирдик айылында жүрөм. Туугандар, ушул жерден бир бөлмөлүү квартира сатылаптыр. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Биринчи болуп келүү жолун түшүндүрөйүн. Берлик айылына келүү үчүн сиздер туугандар Аламедин базарынан жана Сумдун жанынан түз келген маршрутка бар. Ошол Алматин көчөсү менен түз келе бересиздер. Анан Берликтин Гройст айылына карай буруласыздар. Негизи Берлик айылы Гройст айыл өкмөтүнө караштуу экен. Анан Гройсттон кийин келе атсаңыздар, бул жакта футбольный поледон кийин Почтовая жана Школьная көчөсүн көрө аласыздар. Ошол көчө менен түз эле бир 150 метрдей түштүктү карай бассаңыздар, бул жерде мондай 3 этаждуу тамдар бар туугандар. Ушул тамдардын бул жактагы Школьная тарапына кирсеңиздер, биринчи подъезди, эгер Почтовая менен кирсеңиздер, үчүнчү подъезд болуп калат. Ошол подъездде экинчи этажда сатылуучу бир бөлмөлүү квартирасы жайгашкан. Анан шаарды карай жүргөн маршруткалар көп туугандар, по пути машина таксилер деле бар. Мектеп бул жакта бир көчө ары жакта жайгашкан. Футбольный поле, садик деле бар экен. Бул көрүп тургансыздар чоң трасса жана мечит макей. Бул жерден көрүнүп турат. Аралык бир 150 метрдей болжол менен. Андан ары бул көп кабаттуу үйүбүздүн дареги Школьная 8-чи даректе болуп калат экен туугандар. Мынакей бул жакта короосу, балдар ойногон аянтча, машина турганга деле мына жайлар бар туугандар. Мына ушундай. Азыр бул катардагы 3-чү подъезд менен кирип сиздерге калган маалыматтарды берейин. Бул квартирабыз анан домдун могу күн чыгыш тарабында жайгашкан. Күн тарабында жайгашкан туугандар. Кыш айларында мондай ачык күндө үйүбүз жылуу болсуна бир аз болсо дагы күн өз салымын кошот. Мынакей бул подъездден туугандар кирип көрө бересиздер. Эми калган маалыматты азыр үйдүн ички тарабына кирип берем туугандар. Мынакей туугандар, экинчи этажга чыгып келип калдым. Экинчи этажга эле сол тарапка кайласаңыздар, бүгүнкү чыгышта сатылуучу бир бөлмөлүү квартирасы жайгашкан. Бул негизги кирүүчү эшиги. Так, киргенде мынакей бул прихожка дейсизби же коридор дейсизби? Мынакей бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кетип аткенбиз. Коридордун дубалдары обой, пол ламинат, потолок гипсокартон. Андан ары бир чекеден көргөзөйүн. Бул биринчи эшик кладовка экен. Мынакей. Биринчи эшик кладовка, андан кийинкиси бул бөлмө. Мынакей потолок гипсокартон, дубалдары обой. Бул бир бөлмөлүү квартирабыз, 39 квадрат метр, экинчи этажында жайгашкан жана бул көп кабаттуу үйдүн бул күн тарабында экен. Күн өткөндө тиет туугандар. Терезеден күн бул жака тип, кышкы айларында жылуу. Мына ушундай. Андан ары түзөлө өтсөк, бул жакта балкон. Пластик терезелер. Бул жерден короосу кенен көрүнүп турат туугандар. Анан мектеп боюнча жана видеонун башында деле айттык эле. Мектеп бул жерде жакын жерде жана садик деле жанында жайгашкан. Андан ары. Так. Бул жакта кухня. Потолок натяжной, түштүк тарабынан терезе орнотулган. Дубалдары обой, пол ламинат жана ички тараптан раковина орнотулуп суу чыгарылыптыр. Туугандар, үйдө суу, свет бар, центральный канализация бар. Анан природный газ жакын каракта келет деген оюн айтты үй ээси. Отопление электрический. Андан ары бул жакта мынакей душевая кабина жана үйдүн ички тарабындагы ажаткана. Суусу Аристон менен жылыйт. Бул душевая кабина, бул кир жууган машина баары калат экен туугандар. Кээ бир бул жакта мебелдин баары калат. Мына ушундай. Эмне маалымат дагы документ жөнүндө айтып турмун. Документи жайында, эч кандай проблема жок. Сатып алсаңыздар эле өткөрүп берем деди үй ээси. Мына ушундай туугандар. Бул жакта мынакей Wi-Fi роутер, үйгө деле интернет киргизилген. Мына ушундай. Эми айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул бир бөлмөлүү квартирабыз. $15,000 сурап атыптыр үй ээлери. Андан да бир аз сүйлөшүү болот. Звонок кылып сүйлөшүп көрөсүздөр.
$15.000 сүйлөшүү болот. Анан бул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, сиздер мага үй ээсине чоң жардам берген болсо, жана ошондой эле күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үйлөр, жер тамдар, эмне деп коем, сатылуучу участоктор, жер тамдар жана квартираларды көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер туугандар.